Жергиликтүү тургундардын нараачылыгынан кийин кезектеги инвестор баштай эле ишин таштай качты. Ири долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашпай жатканына эл күнөөлүүбү же ишти ачык, таза жүргүзө албай жаткан атка минерлердин алешемдигиби? Ат башыда логистикалык борбор куруу демилгеси ара жолдо калды. Шайлоонун алдында саясатчылардын сөзүнөн сак болгула. Ынтымакка чакыргандын ордуна бөлүп жарып атат. Артынан өзүнүн аброюн көтөргөн адамдар туура эмес жерге жүрүп атат. Президент дагы депутаттарды популисттик билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырды. Парламентте мыйзам чыгаруу иштери солгундады. Кээ бир депутаттар шеринеде отуруп айтыла турган тамаша сөздөрдү дагы трибунадан айта беришет. Дүйнөлүк банктын изилдөөсү коррупционерлерди дүрбөлөңгө түшүрдү. Кыргызстанга сырттан келген насыя гранттардын бир бөлүгү атка минерлердин капчыгына түшөт. Азыр тышкы карызды Кыргызстандын бардык жарандарына бөлсөк, ар бир кишиге $693 туура келет экен. Тагыраагы ар бир жаңы төрөлгөн ымыркайдын мойнуна карыз илинет. Эл аралык уюмдун изилдөөсүнө эмне үчүн мамлекеттик органдар ооз ачпай жатат? Бул жолку иликтөөдө атка минерлер кайсы шылтоону айтып актанат? Чеги жок импорт элдин саламаттыгына коркунуч жаратуудабы? Эмне үчүн керектөөчүлөр Кыргызстандын эмес, Кытайдын товарына артыкчылык беришет? Аткезчилик менен келген товарлардын бардыгы арзан болуп атат. Ошонун бардыгы Кыргызстандын элин ууландырып атат, мындайча айтканда. Сырттан ташылган тамак аштын сапатына кепилдик берген сертификаттарга ишенүүгө болобу? Бүгүн сертификат жасатып ал, эртең ит кылсаң болот да. Ошондуктан сертификат деген азыр деген дааратканага барчу кагаздан айырмасы жок, жаман болду да. Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сара эсеп салган жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Өтүп бараткан апта ат башыдагы чоң митинг менен башталды. Теңир тоолуктар 200 гектар жерди логистикалык борбор куруу үчүн Кытай инвесторуна 49 жылга ижарага берилгенине нааразы болуп чыгышты. Буга чейин деле митингдер өтүп келген. Бирок бул жолкусунда миңдеген киши чогулуп, катуу билдирүүлөрдү айтып, 25 февралга чейин логистикалык борбор куруу боюнча келишим жокко чыгарылсын, болбосо радикалдык кадамдарга барабыз дегенге чейин жетишти. Ат башы элим бул долбоордун башында кытайлык ишкер турганы кооптондурууда. Жергиликтүү тургундар 49 жылдык ижара бул өтө көп убакыт. Бул аралыкта 200 гектар жер ар кандай себептер менен инвестордун менчигине өтүп кетиши мүмкүн деп тынчсызданууда. Кытай жарандарынын Кыргызстанга агылып келүүсүнө дагы жол ачылат дешет нарындыктар. Ошол нараачылык акциясы өткөн күнү кечинде эле Нарын эркин экономикалык аймагы билдирүү таратып, логистикалык борбор куруу токтотулганын, макулдашуу бир жактуу жокко чыгарылганын жар салды. Бул боюнча өкмөт тараптан 2 күн маалымат чыккан жок. 3-чү күн дегенде премьер-министр үн катып, $280 миллион инвестициядан кол жуудук деп кейди. Өкмөт башчынын айтымында кытайлык ишкер логистикалык борбор курса, Нарын областында 15 000 жумуш орну түзүлүп, бюджетке ири өлчөмдөгү салыктар түшмөк. Миллиардтаган деп жатышат. Бирок так суммасын айтышкан жок. Кеп ушул так жана ачык айтылбаганда болуп жатат. Иш канчалык жашыруун жүргүзүлсө, ишеним дагы жоголот. Логистикалык борбор куруунун алдында жок дегенде жергиликтүү бийлик ат башылыктар менен акылдашып, келишимдин шарттарын жашырбай эле ачык айтса, балким мынчалыкка жетпейт беле. Же чындыгында эле эл билбей турган тымызын иштер жасалдыбы? Кыргызстанда бирдеме болсо эле 3-чү күчтөргө шылтап коймой адатка айланып баратат. Бул жолу дагы атка минерлер ат башыдагы нараачылык акциясын ошол 3-чү күчтөрдүн колунан келди дешти. Эмне ошол өз кызыкчылыгын көздөгөн 3-чү күчтөрдү ооздуктап, тизгиндеп коюш мамлекеттин колунан келбейби? Анда күч органдары кайсы жакта карап жүрөт? Эмнеси болсо дагы ат башылыктар азырынча максатына жетти көрүнөт. Бирок премьер-министр логистикалык борбор курууга башка инвесторлор изделет деди. Андыктан бул маселе ачык бойдон калууда. Өзгөчө билимдүү, элдин башында турган, элди башкарып жүргөн адамдар этият болуп сүйлөш керек да. Жеке кызыкчылыгы үчүн ошол жерге барып атат. Мамлекеттин экинчи бийлигин кармаган киши. Ынтымакка чакыргандын ордуна бөлүп жарып атат. Бөлүп жарып, жаштарды башка жака үндөп атат. Мындайларды дагы биз ачык айтып, туураны туура, туура эмести туура эмес деп айтпасак, кээ бир мамлекеттин, элдин артынан өзүнүн аброюн көтөргөн адамдар туура эмес жерге жүрүп атат.
Өкүнүчтүүсү жаштарыбыздан айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Малдын санын эсептетип көрдүм бизде Кыргызстанда. И рыноктагы баасы канча деп. Кыргызстанда болгон малдын баасы балким көбүрөөк, балким азыраак бааладык. Бирок орточо баасы 133 миллиард сом экен бизде малдын баасы. Ошондо долларга айлансак 1 миллиард 9 миллион доллар экен. Жанагы өндүрүштүк логистикалык болборго салганда 1 миллиард долларга чейин өндүрүштүн өзү салынмак. Кыргызстандыктар мындай ири долбоорлордон жалкып калышты. Анткени канчалаган кен байлыктарды чет өлкөлүктөр каалагандай казып, мамлекетке болсо жаш баланы алдагансып арзыбаган акча төлөп коюшат. Мунун баары коррупциялык схемалар менен түзүлгөн келишимдердин кесепеттери. Бир эле мисал Кумтөрдү алалы. Учурунда Кумтөр боюнча келишим өлкөнүн кызыкчылыгына каршы түзүлүп, экология катуу зыян тарткандан тышкары бюджет миллиондогон каражаттардан курук алганын ар бир экинчи киши айтып чыкты эле. Бирок аны деле көпчүлүк унутуп калышты. Ошол Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келишим түзгөн бир аткаминер жазаландыбы? Жок. Эскирүү мөөнөтү өтүп кетти деп кутулушту. 2013 жылы күзүндө башкы прокуратура Кумтөр боюнча келишим түзүүгө катышкан 10дон ашык мурдагы аткаминерге коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок 3 ай өткөндөн кийин 2014 жылы эскирүү мөөнөтүнө туш келди деп сот мурдагы премьер-министр, мурдагы министр баштаган топтун ишин кароону токтоткон. Ошентип, өлкө кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүп, Кумтөрдү канадалыктарга карматкандардын кылы дагы кыйшайган жок. Кылмыш жасагандар ушинтип суудан кургак чыгып жатса, анан кайдагы элдин ишеними тууралуу сөз кылууга болот. Азыр кайсы жерде болбосун инвестор кен байлык казууну ниет кылабы же башка иш жасаганы келеби, ал жактын тургундарынын тилин табышы кыйын. Акыркы 2 жыл деле алсак, жергиликтүү тургундардын нааразычылыгынан улам ондой инвестор түйүнчөгүн түйүп кетүүгө аргасы болгон. Эки миң 18 жылы жазында Ала Бука районунун жашоочулары иштан берди алтын кенин иштетүүгө каршы чыгышкан. Буга кен казуучу компания балуу металлды өндүрүүдө эрежелерди сактабай, цианидти сыртка төгүүдө деген кептер түрткү берген. Жергиликтүү элдин нааразычылыгынан кийин Full Gold Mining кытайлык компаниясы ишти токтотууга аргасыз болгон. Ал жакта азыркыга чейин алтын казылбайт. Экологияга зыянын тийгизип жатат деген жүйө менен Тогуз Тoro районунун эли дагы макмал кенин иштетүүгө каршылык көрсөтүшкөн. Ал жакта дагы кытайлык компания лицензия алган. Нааразычылык акциялар массалык башаламандыкка айланып, митингге чыккандар кенди иштеткен компаниянын кеңсесине кол салып, алтын чайкаган фабрикага өрт коюшкан. Жыйынтыгында GL Макмал Developing кендеги ишмердүүлүгүн токтоткон. Кытайлык ишкерлер Кадамжай районундагы алтынды дагы казууну каалашкан. Бирок жергиликтүү элдин тынымсыз митингтеринен улам Шамбисай кенинде жабууга туура келди. Бул жакта дагы нааразычылыкка кытайлык компания экологиялык нормаларды сактабай жатат деген айыптоолор себеп болгон. Кен казуучу алтын өндүрүүдө цианид колдонулбаган технология пайдаланылат деп ишендирүүгө аракет кылганына карабай, кенде Tiandi компаниясынын иши токтотулган. Эки миң 18 жылы декабрда Терексай кенин иштетүүгө каршы чаткалдыктар чыгышты. Нааразычылык акциясы бир нече жергиликтүү тургундардын камакка алынышы менен аяктаган. Алар милиция кызматкерлерине кол көтөргөн деп айыпталышкан. Эти Бакыр Терексай түркиялык компаниясы жергиликтүү эл кендин аймагынан сурманы мыйзамсыз казып жатат деп билдирген. Бирок көп өтпөй эле ишкана жумушту токтоткон.
Былтыр жайында болсо Нарын областынын тургундары кеңиштеткен компания алардын малын кырып жатат деп нааразы болуп чыгышты. Анткени кытайлык компания иштеткен солтон сары кенинен уулуу заттар агылып жатканы айтылган. Жергиликтүү эл менен кытайлык жумушчулар ортосундагы тирешүү бир нече күнгө созулуп, унааларды талкалоо, жол тосуулар менен коштолгон. Чет өлкөлүк жумушчулар милиция кызматкерлеринин курчоосунда чыгарылган. Нааразычылыктар улана бергендиктен кенди иштетүү токтотулган. Бул окуя боюнча Кытай элчилиги катуу билдирүү менен чыгып, компанияга кол салуу болду деп сыпаттаган. Өкмөттө солтон сарыдагы кырдаал боюнча комиссия түзүлгөн. Анын жыйынтыгы азырда белгисиз. Кенди иштетүүгө каршы митингдердин эң масштабдуусу былтыр уранга каршы акциялар болду. Юразия, Россия-Кыргыз компаниясынын Ысык Көл областынын аймагында уранды казуу ниети ачыкталгандан кийин балыкчы менен Бишкекте митингдердин толкуну башталган. Флешмоб акциялар өтүп, парламентте дагы депутаттар уран казууга каршы болуп чыгышкан. Элдин талабын президент колдоп, өткөн жылы өлкө башчысы Кыргызстандын аймагында уран казууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Ал эми ушул айдын башында Алай районунун жашоочулары дагы Тайгак таш кениндеги ишти токтоттурушту. Ал жакта көмүр казылалык болчу. Википинг деген компания геологиялык чалгындоо гана жүргүзүп жаткан. Бирок жергиликтүү тургундар кенинен чыккан калдыктар экологияны жана жайыт жерлерин бузуп жатат деп каршы болуп туруп алышты. Жыйынтыгында ал жакта дагы иш токтоду. Кубат Кубанычбек уулу, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Бул жумада Дүйнөлүк банк өтө кызыктуу, бир жагынан алганда чуулгандуу иликтөөсүн жарыялады. Анын үстүнөн 3 адам иштеген. Алар эл аралык донордук уюм тарабынан берилген насыя гранттардын сарпталышын изилдеп, өтө кызыктуу көрсөткүчтү таап чыккан. Бул иликтөөгө алынган эң жакыр жеңилдетилген кредиттерге көз каранды 22 өлкөнүн бири Кыргызстан болбогондо маани деле берилбей калмак. Эми анын бүтүмү тууралуу айтсак. Изилдөөнүн жыйынтыгында бул мамлекеттер сырттан чоң каржылык жардамды алар менен ошол өлкөлөрдөн дароо тышка ири суммадагы акча которуулар башталары аныкталган. Тагыраагы алынган кредиттин 7,5% ошол замат офшордук аймакка чыгарылып кеткен экен. Бул тышка которулган бөлүгү гана. Иликтөөдө акчалар мындан да көп уурдалышы мүмкүн деп өзгөчө баса белгиленген. Анткени кредит алынгандан кийин өлкө ичинде кыймылсыз мүлк, кымбат баалуу буюмдарды сатып алуулар эсептелген эмес. Экономикасы өтө чабал мамлекеттерге насыя берилгенде, ал жактан сыртка чыккан ири суммадагы акча которуулардын дароо көзгө урнушу иликтөөнү бир аз жеңилдеткен. Кыргызстан кредит алууда Дүйнөлүк банктын туруктуу кардары десек болот. 28 жыл ичинде бул уюмдан өлкө 1,5 миллиард доллардан ашык кредит грант алыптыр. Эгер бул суммадан иликтөөдө айтылгандай 7,5% офшордук аймакка которулса, Кыргызстандын эли 112 миллион доллар же 8 миллиард сомун аткаминерлерге уурдатыптыр. Биз азыр Дүйнөлүк банктан алган карызды гана эсептедик. Кыргызстан андан башка дагы эл аралык финансылык уюмдардан миллиарддаган каражаттарды алганын унутпайлы. Ошентип азыр өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард долларга жетейин деп калды. Мамлекеттин бересеси кантип башталган жана кантип өсүп турган биздин кийинки материалда. Кыргызстан алгачкы насияны 1992 жылы алган. Биринчи кредиттин өлчөмү анда 5 миллион долларды түзгөн. Анда насияны кимден алганбыз билесиңерби? Кытайдын Эксим банкынан. Ошол кезде премьер-министрлик кызматты ээлеген Турсунбек Чыңгышевдин чейрек кылымдан кийин Кытайдын так ушул банкына эле Кыргызстан дээрлик 2 миллиард доллар карыз болуп калары оюна да келбесе керек. Бир жыл өтпөй 1993 жылы Кыргызстандын бийлиги тартынбастан эле сырттан карыз алууну баштайт. Бөксө казынаны толтуруу үчүн эл аралык валюта фонду менен Дүйнөлүк банктан кредиттин биринин артынан экинчисин алууга туура келген. 2000 жылдарга чейин алынган насиянын дээрлик бардыгы бюджетти колдоого багытталган. Ал жылдары бийлик карызды ким берсе эле ылгабай алып турган. Жада калса өздөрү кыйналып турган өлкөлөрдөн дагы кредит алган. Ошентип 90-жылдардын аягында араң сырттан алынган карыздын басымдуу бөлүгү максаттуу пайдаланылбай, абага эле кетип жатканы билине баштайт. Насия ар кандай социалдык төлөмдөргө, дагы бир бөлүгү кредиторлор тарап бекитип берген кеңешчилерге берилип турган.
турган. Анан албетте аткаминерлердин капчыгындагы калыңдатып турган. 2000-жылдардын башында Кыргызстандын сырткы бересеси 1 миллиард 400 миллион доллардан ашат. Бирок Кыргызстан сырттан карыз алууну токтоткон эмес. Бийлик насиялар инфраструктуралык долбоорлорго багытталат деп ишендирген. Азия өнүктүрүү банкы, Ислам банкы, Япония банкы жана башка финансылык институттар Кыргызстан кредит сураган сайын берип турушкан. Жүздөгөн миллион долларлар жолдорду реконструкциялоого сарпталды деп айтылган. Анын ичинде Бишкек-Ош трассасы дагы бар. Дагы бир нече миллиондор айылдарды суу менен камсыз кылган таза суу долбооруна коротулган. Бул долбоордун кантип акчалар өөнөлүп турганы көпчүлүккө белгилүү. Кыргызстандын эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банкка болгон карызы туруктуу өсүп турган. 2006-жылы аталган эки финансылык уюмга эле өлкөнүн бересеси 800 миллион долларга жеткен. Эл аралык валюта фонду Кыргызстан ХИПИК программасына жөнөкөй тили менен айтканда өтө жакыр өлкөлөрдүн тобуна кошулса эле карызды кечебиз деген сунуш киргизет. Эгер жарандар нараачылык акциясына чыкпаганда ошол кездеги өкмөт ХИПИКке киргенден деле кайра тартмак эмес окшойт. 2010-жылы революциядан кийин Кыргызстандын кредит алуучуларынын катарында Кытай пайда болот. Эксимбанк алгач 150 миллион доллар берет. Ошондон бери кошуна өлкөдөн насия алуу токтогон эмес. Акыркы 10 жылда эле Кытай Кыргызстандын кредиторлорунун абсолюттук лидерине айланды. Кытай ири инфраструктуралык долбоорлорго кредит берген. Өлкө түндүк-түштүк альтернативдик трассасын курууга 400 миллион доллар, Датка подстанциясына 208 миллион доллар, Датка кемин электр чубалгаларын тартууга 389 миллион жана Бишкек ТЭЦин модернизациялоого 386 миллион доллар алган. Ошентип 28 жыл ичинде Кыргызстандын Кытайдан алган карызы 2 миллиард долларга чукулдады. Ал эми акыркы 10 жыл ичинде Кытайга болгон эле бересебиз 200 эсеге көбөйгөн. Эгер 2009-жылы 46 миллион доллар карыз болсо, азыр 1 миллиард 778 миллион долларды түзөт. Учурда Кыргызстандын жалпы тышкы карызы 3 миллиард 850 миллион долларды түзөт. Өлкө эгемендүү болгон жылдардан бери алган кредиттердин басымдуу бөлүгү транспорт жана жол тармагына кеткен. Анын суммасы дээрлик 3 миллиард долларга жетет. Бирок Кыргызстандагы жолдордун кейпин көрүп, мынча акча максаттуу колдонулганына ишенүү кыйын. Сырттан алынган насиянын дагы бир бөлүгү бюджетти колдоого багытталган. Анын суммасы 1 миллиард 400 миллион долларды түзөт. Үчүнчү орунда болсо энергетика тармагына салынган каражат турат. Чейрек кылымда бул тармакка деп 1,5 миллиард долларга жакын кредит алынган. Ага карабай, азырдагы энергетиктер уялбай эле өлкөдө электр жарыгына болгон тарифти көтөрүш керек деп айтып келишет. Былтыр тышкы карызды төлөөгө 14 миллиард сом, долларга айлансак 200 миллиондон ашык каражат сарпталган. Бирок жакында кредиттердин негизги бөлүгүн төлөй турган маал келет. 2024-2029 жылдары чоң суммадагы каражатты тышкы бересени жабууга коротуу керек болот. 2024-жылы 306 миллион доллар, ал эми 2028-жылы 338 миллион долларга жетет. Азыр тышкы карызды Кыргызстандын бардык жарандарына бөлсөк, ар бир кишиге 693 доллардан туура келет экен. Тагыраагы ар бир жаңы төрөлгөн ымыркайдын мойнуна карыз илинет. Шаршемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кайрылуу жасады. Өлкө башчысы аткарылып жаткан иштер социалдык, экономикалык долбоорлор тууралуу кеңири маалымат бергенден тышкары саясий абалга токтолду. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун алдында элге жакшы көрүнүш үчүн популисттик билдирүүлөрдү жасоодон алыс болууга чакырды. Эл өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуп жатабыз деген шылтоонун арты менен парламенттик отурумдарга катышпай, мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү солгундап калганы айтылды. Ал эми азыр бат кабыл алууну талап кылган документтер бар, деди президент. Алсак, балдарды колдоо саясаты боюнча бир катар мыйзам долбоорлор жазылган. Мындан тышкары коррупцияга каршы кампаниянын алкагында мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы тууралуу документ да даяр болуп калыптыр. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузгандарды жана административдик ресурс колдонууга бөгөт койгон мыйзам долбоору былтыр август айында эле парламентке киргизилген. Бирок эл өкүлдөрү эмдигиче аны ачып карай элек. Депутаттар мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн активдештирсе, өлкөдө көп маселе чечилип калат эле, деди Сооронбай Жээнбеков. Президент саясатчылардын уйкусун бузуп жаткан 9% босого тууралуудагы өз позициясын ачыктады. Азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикелер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Биздин элибизде жакшы сөз бар го. Эки коскордун башы бир казанда кайнабайт дейт.
Бізде мына ушундай эле ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирлештирүү биздин ирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жастарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип партиялардын кимиси болбосун. Мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен даярмын. Президент Сооронбай Жээнбековдун 9% босогону төмөндөтүүнү колдогон билдирүүсү шайлоого аттанууга камынып жаткан саясатчыларга майдай жакты. 9% босого тууралуу мыйзам 2017-жылы эле кабыл алынган. Анда партияларды ирилештирүү максатында мындай чоң чек коюлуп жатат деп түшүндүрүштү эле. Документке эч ким деле каршы чыккан эмес болчу. Бирок парламенттик шайлоо жакындаганда мандатка атсалышчылар 9% босогону аттап өтүү өтө кыйын экенин түшүнө башташты. Жарым жылдан бери саясий күчтөрдүн башын бириктирген маселе так ушул болуп келген. Президенттин сөзүнөн кийин азыр партиялар үнүбүз жетти деп кымыңдап турган учуру. Алдыда процедуралык эле иштер калса керек, анткени парламент пайыздык босогону түшүрүү мыйзам долбоорун көп талкуусуз эле колдойт деп көпчүлүк ишенүүдө. 7% чекке кайтып келсек, канча партия шайлоодо жеңип чыгышы мүмкүн? Эгерде босого ылдыйласа, саясий күчтөр биригүүдөн баш тартабы? Бул жаатта кесиптешим Элизат Эркинтур Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен баарлашты. Кезек экинчи студияда. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн студияда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Саламатсызбы? Бул жумада президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөп жатып, парламенттик шайлоодогу 9% босого тууралуу айтты да. Ал бул 9% босогону саясий күчтөр өтө албайт. Анткени алардын биригиши да кыйын, анткени эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деди да. Анткени ар биринин өзүнүн амбициясы, өзүнүн планы бар депчи. Негизи азыркы партиялар үчүн чындыгында эле 9% босого оорбу? Мен бул жакка чыгаардын алдында Болот жерден сурадым. Болот, бир казанда эки жаандан көп кочкордун башын кайнатса болобу? Ал бир аз ойлонуп туруп эле жооп берди. Болот, анын үчүн алардын мүйүздөрүн кесип салыш керек деп. Бул эгер амбиция болбосо, өзлөрүнүн партиялык чакан топтон жеке өзүнүн кызыкчылыгынан коомдун кызыкчылыгын жогору койсо, бир нече партиялар бириксе болот. Эмне үчүн биригүүгө шарт түзүш керек? Биздин мыйзам тилекке каршы шайлоо блогу, партиялар блогу деген түшүнүккө тыюу салган. Ошон үчүн жана бир нече партиянын жетекчилери кайсы партияга кирени, кайсы партиянын атын көтөрүп чыгаарына келгенде проблема болуп калып атат. Мен бул келечек үчүн да жөн гана казан кайнабайт деп ага мүмкүндүк түзүш керек. Казанды чоңураак кылыш керек, же мүйүздөрүн кесиш керек. Анын үчүн биз шайлоо алдындагы блокторго уруксат беришибиз керек. Бирок 9% бүгүн абдан чоң. Пропорционалдык системанын мажоритардык системадан айырмасы бирөө эле. Мажоритардык системада 50% плюс 1 добуш алган адам баарын алат, 50% минус 1 добуш алган адам куру жалак калат. Муну адилетсиз деп эсептейт. Анткени элдин жарымы, кээде жарымынан көбү өз өкүлүнө ээ болбой калат. Пропорционалдык деген система бар. Ким канча добуш алса, 20,
15-10% алса, аларга өзүнүн үлүшүн, долясын берет. Ошондо добуштар жоголбой кетет. Калктын 10, балким 10%, 20% добушу күйүшү мүмкүн. 80%-нин өкүлү парламентте олтурат. Талаш көчөдө эмес, парламенттин ичинде болуш керек деген гана мындай ниетте. Бирок тилекке каршы босого көтөрүлгөн сайын жоголгон добуштар көбөйө берет. Мисалы 9%-тен бир партия өтүп калган болсо, калган качкан партиялардын добуштары күйүп кетет. Эгер 9%-тен бир да партия өтпөй калса, бардык партиялардын добушу күйүп кетет. Ошондуктан бул 9% деген ушундай саясий стабилдүүлүктү бүгүнкү кырдаалда мен айтам, Кыргызстандын бүгүнкү шартында саясий стабилдүүлүктү бузууга алып келген тобекел норма болуп калды. Ошон үчүн президент, мамлекет башчысы, Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары дагы коопсуздук маселесин бир карады. Экинчиден, коомдук пикирди эске алды. Баарыбыз белгилүү, дээрлик бардык коомдук уюмдар, саясий партиялар 9%-тик шайлоо барьерине, шайлоо босогосуна каршы оюн билдирип келишкен. Азыр парламентте 2 мыйзам долбоору бар экен да, баягы 9%-тык босогон түшүрүү боюнча. Бир Исхак Масалиев сунуштаптыр, 26 декабрда эле тармактык комитетке жеттир, бул 9%-ды 5%га чейин түшүрүү. Ал эми 20-дан ашкан депутат 9%-ды 7%га чейин түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун 2 жумадай болуп калды, коомдук талкууга койду да. Кайсынысы биз үчүн реалдуу? Эми ошол 7%-тик барьер киргизген депутаттык топ президенттин бүгүнкү айта турган сөзүнөн мурун эле кабардар болгон окшойт деп ойлойм. Алардын сөзү бир жерден чыгып олтурат. Демек, ушул проекттин шансы көп. Жээнбеков 7% бул сыноодон өткөн, турмушта болгон барьер ошого кайтып келелик деди. Эми бул Жээнбековдун негизги ушул кандай десем ыкмасы. Ал эч убакта тобекелге барбайт, шашпайт. Мунун плюс жагы дагы бар. Бирок азыркы шартта мен муну плюс деп эсептейм. Элдин көпчүлүгүн ынандырган, чыр-чатактан алдын алган чечимди тандап алды. Чын эле эгер 9% болуп бардык партиялар өтпөй калса, же бир партия өтүп калганы куржалак калса, өлкөдө саясий кризис болмок. Анын жыйынтыгы абдан кесепеттүү да болушу мүмкүн эле. Азыркы чакырылыш 7% босого менен шайланган да. Ооба. Анан ошо шайланып келгенде баягы 6 партия биз үчүн өтө эле көп кылат экен, коалиция түзүүдө, орток пикир табууда оор болот экен деп. Ошон үчүн баягы 9%-ды ойлоп табышпады беле? 2013-14 жылда биз мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Анда кандидаттардын тизмедеги ордун партия эмес, эл аныктасын. Адамдар, шайлоочулар ар бир партияга гана эмес, ар бир талапкерге да өзү добуш берсин деген норманы киргизгенбиз. Аны менен катар ушул 9% кирген. Бирок ал мындай 9% эмес, ал жана поплавок деп коет го, поплавок принцибиндеги калкыма барьер болгон. Ал ылдый түшүп 1-2-3%ке чейин түшүп кетиши мүмкүн эле да. Эгерде мисалы 9%-тен бир партия өтсө, бул өзү ылдый түшүп келип, 4-чү партияны да көтөрүп, 4 партиялуу, минимум 4 партиялуу парламент гарант кепилденген шайлоо системасы болгон. Мен андамда абдан оптималдуу дейм, ал өзү өзгөрүп турат. 4-чү партияны сөзсүз алып кирип кетет. 7% дегенде деле болуп калышы мүмкүн, бир партия өтүп калган өтпөй калыш. Тарыхта болгон 2007 жылы
7% барьерден 2 эле партия өтүп калган. Ак жол менен Атамекен. Атамекенди соттун чечими менен алып коюп, анан кандайдыр бир жолдор менен добуш кошуп, артта турган 2 партияны алып өтүшкөндө, мен айтайын дегеним 7% эле эгерде тең тайлашкан, тең ата болгон мындай партиялар көп болсо, андан деле көбү жытып бирөккө гана өтүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз жанагы калкыма барьер киргизсек, 3 же 4 партия сөз сөчүш керек деген норма менен. Анда ал өзүнчө мындай жылып турат эле. Эми бирок мен ойлойм, бүгүнкү нормага караганда президент сунуш кылган норма бул прогресс, элдин пикирин эске алгандык, парламентте көп саясий күчтөрдүн өкүлдөрүнө кепилдик берген норма. Сиздин болжомол кандай? Эгер 7% болсо канча партия өтөт? 5% болсо канча партия өтүшү мүмкүн? 5-тен 7-ге чейин партия өтүп калышы мүмкүн. Кайра эле азыркыдай шарт түзүлүп калабы? Ооба. Көп партия бул коом фрагментация болгондугун билдирет. Эгер эл бир партияга ооп кеткен болсо, бир же эки эле партия парламентке келет эле. Эл эч кимге ишенбей, бөлүнүп, ар кандай партияларга добуш берип атат. Бул коомдун өзүнчө балалык оорусу дегенде бир ушул этаптан өтүшүбүз керек. Анткени партиялар, бардык партиялар элдин ишенимине кире элек. Элдин ишеними аларга начар. Ошондуктан көп партия келип отурат. Мунун жасалма түрдө чектеп өкөнү өткөрүп калган өткөрбөй койбоз десек, добушун жоготкон адамдар, добушун урдаткан партиялар нааразычылыгы күчөйт. Коомду бул бейстабилдүүлүккө алып келет. Кандай ойлойсуз, эгер 7% босого тууралуу мыйзам кабыл алынып калса, биригүүлөр токтошу мүмкүнбү? Ошондо саясий күчтөр өз алдынча аттанышат да шайлоого. Мен оюмча айрым аз эле 7% менен 9%-тен биригүү процесстери жүрөт. Бирок мен жана айткандай, биздин мыйзам биригүүгө тоскоолдуктары бар. 7% болсо да сиз Атамекен партиясы биригеби, башка бирөө менен? Көрдүңүз, биздин мыйзам бүгүнкү шайлоо блокторун түзгөнгө тыюу салган. Бизде биригүү деп өзүнүн партиясын убактылуу таштап, Яндекс таксиден Намба таксиге олтургандай, бир партияны убактылуу таштап, бир партияга баары келип отурушат да. Көчүп конуп, Көчүп отурушат. Эми бул мындай айла кеткендеги иш, законду айланып өтүү амалы. Муну мен жакшы да дебейм, жаман да дебейм. Саясий партиялар бириккенге биздин мыйзам жол бергенде нормаларды киргизишибиз керек. Анда өзүлөрүн да алдабай, элди да алдабай, мына 2 партия бириктик, ал жаңы мындай желек менен, жаңы ат менен, же 2 ат менен, республика ата журт дегендей, 2 ат менен чыгат деп ачык чыгыш керек. Парламенттин ишине кайтып келсек, президент өз сөзүндө парламенттин дарегине да сын айтып өткөндөй болду да, шайлоо жакындаган сайын депутаттар популисттик билдирүүлөр таратып, мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн жүргүзбөй эле, айылдарга ат тезеген кургатпай каттап калышы депчи. Эми азыр деле депутаттар элдин эсебинен айлык алып отурушат да. Негизи ушул убакытты үгүт иштери үчүн, өзүнө упай топтоо үчүн колдонгону кандай негизи? Биринчиден, бүткүл дүйнөдөгү парламентарийлер өз трибунасын пайдаланганга аракет кылышат. Эми бул табигый көрүнүш. Бирок чектен ашпаш керек. Биздин кээ бир депутаттар, баары дем кээ бир депутаттар ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланам деп отуруп, өзүлөрүнүн да парламенттин да авторитетин кетирген учурлар бар. Бул жерден президент абдан туура айтты. Шеринеде отуруп айтыла турган тамаша сөздөрдү да трибунадан айта беришет. Ал ойдун же негизи жок, же салмагы жок. Хайп деп коюшат казыр жаштар. Ошол Фейсбуктан лайк жыйнаш үчүн, ой азамат баракелде деген колдоо жыйнаш үчүн популисттик билдирүүлөр тилекке каршы болуп кетип атат.
Эми ага депутаттарында түзелө күнөөлөш кыйын. Бүгүнкү цифрлык технология ушундай шарт түзүп койду. Элдин оозунда болсоң, Кудайдын кулагындасың дегендей, көбүрөөк ушул элге түз чыгып, алардын колдоосун алып турсак деп турушат. Бирок көрдүңүзбү? Саясий маданият, саясий түшүнүк баарыныкы тең эмес. Кээ бирлери мындан аша чаап парламентти уят кылып, парламенттин ишине кедергисин тийгизип жатат. Мен бул жерден Сооронбай Жээнбековдун айтканын абдан орундуу жана өз убагында айтылган ой деп айтам. Алдыда 7 ай калды. Парламенттин оңолууга мүмкүнчүлүгү барбы? Жок. Бул парламент кандай болсо ошондой өмүрүн бүтүрөт. Ал сапаттуу оңолбойт. Перезагрузка болуш керек. Бул шайлоолор. Адилеттүү жана таза өтүш керек. Акчанын күчү менен, бийликтин күчү менен, криминалдык кысымдын күчү менен эмес, элди өз эркине коюш керек. Ошондо чыныгы эл тандаган лидерлер келет. Сиз бул чакырылыш менен 1,5 жылдай эле иштешип калдыңыз да. Ооба. Сиз иштеген мөөнөт менен сиз кеткенден кийинки мөөнөттө ишине кандай баа берет элеңиз? Канча деген баа койгон элеңиз? 2ден 5ке чейин. Мен бир 6 чакырышта депутат болдум. Аларды бири-бири менен салыштырыш кыйын. Тулпар тушунда дегендей, ар парламент өзүнчө бир тарыхый кырдаалда ситуацияда шайланган. Алардын тарыхы өзүнчө сыноо, өзүнчө тапшырма койгон. Алар ошону аткарышат. Бири менен экинчисин салыштырып, мунусу жакшы, мунусу жаман деп айтуу мүмкүн эмес. Рахмат маегиңизге. Бүгүн бизде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев болду. Аны мен Элизат Эркинтур алып бардым. Саламаттаңыздар. Парламенттик шайлоого чейин эле 12 апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоо бир топ адамдын ээсин оодарчудай болуп калды. Бул жумада башкы прокуратура Ош шаарындагы массалык каттоого отуруу боюнча добуш сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо Ош, Токмок, Каракол шаарындагы паспорт столдордун башчыларын жумуштан убактылуу четтетти. Айрым маалыматтарга караганда паспорт столунун кызматкерлери иш күнү бүткөндөн кийин баштыктап жоготулган паспорттарды каттоого тургузуу менен алектенип, киши башына 200 сомдон акы алышкан. Алар көбүнчө киши жашабаган үйлөрдү тандап, ээсинин уруксатын сурашкан да эмес. Бул ишке ушунча берилип кетишиптир, Ош шаарында бир турак жайга 1300 кишини каттоого тургузуудан дагы тартынбаптыр. 1300 киши жашаган үй кандай болду экен деп баары кызыгууда. Ошончо адамды батырган турак жай ээсинин меймандостугу, марттыгы таң калтырбай койбойт. Ал адам коммуналдык кызматтарга дагы ошончо төлөшү керектигин билди бекен? Массалык каттоого тургузуу январь айында башталган. Демек, шайлоо бүткөнгө чейин, апрелдин аягына чейин ал адамдар жашаган жерин өзгөртпөсө керек. Ошондо 1300 кишини батырган үй ээси 4 айдагы коммуналдык төлөмгө эле 300 000 сомун камдап коюшу шарт. Эсептөө жүргүзүп көрсөк, Ош шаарында бир батирге 1300 жаран катталса, анда коммуналдык төлөм да ошого жараша чыгышы керек. Мисалы, тазалык үчүн көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар киши башына 25 сомдон төлөшөт. Демек, 1300 адамдын ар бирине 25 сомдон болсо, анда бир айда тазалык үчүн эле 32500 сом чыгат экен. Ал эми суу үчүн өзүнчө акча алынат. Ош шаарында муздак суунун тарифи бир кишиге 43 сомдон бааланат. Демек, 1300 адамга 43 сомдон төлөнсө, дагы 55900 сом чыгат экен. Коммуналдык төлөмдүн эки түрү боюнча алганда эле 1300 адам үчүн батиреяси 88400 сом төлөш керек болуп калат. Бул бир ай үчүн эсептелген каражат. Эгерде бул сумманы 2 айга көбөйтсөк, анда 144300 сом чыгат экен. Мунун баары каттоого тургузган тараптардын мойнуна жүктөлөрү анык. Баары саясат менен алпурушуп жатып, экономика унутулуп бараткандай. Азыр өлкөдө кандай гана экономикалык долбоор болбосун саясатташып кеткен. Кыргызстанды бутуна тургузуунун бир жолу ички өндүрүмдү өнүктүрүп, экспортты көбөйтүү. Бирок бизде азыр тескерисинче. Улуттук статистика комитетинин маалыматын карасак, товар импорттоо учурда экспортко караганда 3 эсеге көп экен. Эгер Кыргызстанда жок товарлар сырттан ташылса бир жөн,
Бирок өзүбүздө өндүрүлгөн азык-түлүк, кийим-кече, буюм тайымды тыңыраак сата албай жатып, сырттан ташыганда күйөсүң. Ошол эле этти алалы. Кайра эле Улуттук статистика комитетинин маалыматына таяналы. Азыр Кыргызстанда 8 миллионго жакын бодо мал жана кой эчки бар экен. Мал жандуу өлкөгө сырттан эт ташып келүүнүн канчалык кажети бар? Же ал эттин сапаты ойдогудай болсочу? Мал кандай шартта багылып, союлуп, бул жакка ташылып келгенин эч ким билбейт да. Бир барак кагаз жазылган документке таянып эле биздин адистер таза азык деп алакан жайышат. Мал баккандардан тышкары дыйкандар дагы өндүргөн органикалык жашылча жемиштерин сата албай убара. Кыргызстандын базарларын Кытайдан, Иран жана башка өлкөлөрдөн ташылган тамак-аштар басып кеткен. Алардын даам татымы жергиликтүү азыктын жанында караандабайт. Ал эми сапаты өзүнчө кеп. Сырты жалтырак, ичи калтырак болгон тамак-аш суроо талапка дагы ээ. Анткени баасы төмөн жана кебетеси жакшы көрүнөт. Мындай шартта жергиликтүү өндүрүүчүлөр таза азыктар менен атаандаштыкка туруштук бере албай жатышат. Бул жерде мамлекеттин чечкиндүү кадамы керек. Импортко чектөө киргизип, экспортты өнүктүргөн шартты түзүшү зарыл дешет эксперттер. Азырынча бул атамекендик өндүрүүчүлөрдүн кыялы гана болуп калууда. Суук азыр базар болуп көрбөгөндөй. Негизи бияктагы соода саттык базарынын жашоосу эртең мененки 4:30 башталат деп атат. Тартып атасызбы эке? Түшүдүңүзбү? Сиздин го жылуу чапаныңыз бар турбайбы? Биз кылыччан. Азыр аябай суук экен базар. Саат азыр 8ге жакындап калды. Негизи Сары Өзөн базарынын жашоосу эртең мененки 4:30 башталат экен да. Анан бул жакта карай турган болсок, Кыргызстанда өскөн, Кыргызстанда өндүрүлгөн дээрлик эч нерсе деле жок. Негизги товарлар Кытайдан келчү, бирок ал жакта коронавирус чыккандан байланыштуу азыр Иран, Пакистан, алыскы өлкөлөрдөн келген жер жемиштер гана сатылат бул жерде. Кыргызстандын соодагерлеринин башын бириктирген Сары Өзөн базарында кыймыл кызып турган учур. Сатуучу өзүнө керектүү мөмө жемишти ушул жерден алып, үстүнө өз пайдасын кошкондон кийин кардарларга сунуштайт. Сары Өзөн башка базарлардын жана дүкөндөрдүн текчесин толтурат. Кытай эмеспи? Була Турция бүт, апесине Турциядан келди. Анар бул анар Турциянын. Жанузак Акматкулов алма сатат. Ал сунуштаган жемиштин бири Таластан, экинчиси алыскы Ирандан келген. Иран алмасы базарда көпкө турбайт. Элдин суроо талабы көп, күнүнкүсү күндө сатылат. Өкөн дамын кайсынысы жакшы? Жек көрсөңүз. Биздики экологиялык жактан да таза да болуп турабы? Экологически таза, вкус жакшы, просто үстүнө өтпөйт, товарный бүт эле. А элдер биздики даамына экологиялык жактан таза эмес, кебетесине карайбы? Алына карабайт, кебетесине карап. Сулуулугунабы? Сулуулугуна карап калган. Койт китайский болсун, бирок товарный бүт болсун, жылтырап чошунат. Кыргыз алмасынын кебетеси кичине келише түшкөнү менен болгон витамини өзүндө жана экологиялык жактан таза. Бирок бул артыкчылыктар базарда көп бааланбайт. Кайсыл жемиштин товардык көрүнүшү жакшы болсо, ошол өтөт. Алды саткысы келет, алды эле билет, өзү саткан адам биленчи, мисалы таласкы үскү жакшы, даамдуу тиги болгончу. Но баарыбыз бул эл тигин алып аткандан кийин баарыбыз алды дагы алат. Эки алманын сапаты бир тиштеп көргөн адамга дароо билинет. Иран алмасынын азыркыга чейин сынын жоготпой мөлтүрөп турушунун себеби бар. Алар биздин алмага салыштырмалуу ар кандай дары дармекке сугарылган. Таза алма, мисалы, таза сакталган алма, мисалы, алдыгым деп табады. Слабый билет көрүнүшмү алды. Бул эженики, а бирок ал эже айтып атпайбы, сата албай атам дейт такыр. Көрдүңүзбү? Сата албай, анткени ал дарыланган эмес да. Дарыланган эмес. А бизден сатыш үчүн дарылап келип сатыш керекпи? Эми азыр эгер элдин талабы ошондой боло берсе, придется ошого өтөт. Ысык көл Ош жана Таластан келген алманын дүң баасы 50-60 сомдун айланасында. Ошол эле учурда Иран алмасы 65-70 сомдон түшө элек. Кымбатына карабай чет өлкөдөн келген жемиш кардарларды кызыктырып жатат. Бул абал кыргызстандык соодагер атамекендик багбандын айласын кетирүүдө. Күнүгө 200 сом место төлөсүң, базардыкын бересиң 100 сомдон.
анан эмне табап төлөйсүң. Ошону несип күнүнө 200-300 сом расход. Өмүндө нормально чыгып, пайда эмес артына сатып атасың. Нурлан Мамбеталиев Ысык көлдөн чогултуп келген 3 тонна алмасын сата албай Сары Өзөн базарында 2 жумадан бери турат. Андан бери баскан турганына көп эле каражат кетти. Анын үстүнө убакыттан дагы уттуруп жатат. Айласы кеткенде алманы өз баасынан төмөн акчага бере баштады. Мына Иран келди, күнүнө 100 тонна, 200 тонна кирип атат. Биздики токтоп калды, базардын баары көлүнө алмасы. Киши деле жок экен базардын бияк бөлүгүндө. Ортосунда ошо фуралар токтоп турган жерде ушулар келет товарды чыгыштырчу. Иран алмасы кетип атат азыр. Жылда эле Сары Өзөндө Кытай алмасы өз бийлигин жүргүзчү. Быйыл аталган өлкөдө вирус пайда болгондо ал жактан келген жемиштер жоголуп, жергиликтүү дыйкандардын иши жүрүшкөн. Бирок Кытай калтырып кеткен боштук көпкө турган жок. Иран келип ээледи. Боштукка келип атат, нокаттыкка. Алда өтпөй калды. Ирандын голдени келет, голдени кетип атат азыр. Биздин көк алма кетпей калды. Көк алма 60-ка чыкты эле, азыр 55-тен дагы өтпөйт. Базардын бардыгы эле абалы ушунбу келеби? Жок, бардыгын да көрсөңүз, баары эле ошол, көлдүн алмасы турат. Ирандан алма ташуу жөнөкөй соодагердин колунан келе бербейт. Ал үчүн миллиондогон акчалар керек. 60-тан. Албайт дешим. 60 десек кетип калат. Өзү келген басы ошол жеп үчөт уже 65-ке чыкты. Эми азыр 60-ка сата албайт атабыз. Сары Өзөнгө Кытай, Россия, Түркия, Түркменстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөн жашылча мөмө жемиштер келет. Алар менен атамекендик дыйкандар атаандашууга мажбур, бирок туруштук берүү оор, жалгыз, алсыз болуп жатышат. Багбан, дыйкан, соодагерлер өкмөт жактан колдоого муктаж болуп турат. Мисалы үчүн алма бар да, мисалы үчүн. Сапаты начараак болгон менен даамдуу, жакшы. Бөгөт коюп кой алмага, импортный алмага. Туурабы? Почтасын чоңойтуп кой, таможняны катуу кыдыр, контрабандага жол бербе, бүттү кирбей калат. Дыйкандарды колдой турган эрежелерди кырмашыбыз керек. Бирок биз бул механизмди жат мамлекеттин колуна берип койдук. Бажы биримдиги, Евразиялык союз биримдик дегени ал бүтүндөй толук бойдон биздин дыйкандарга каршы иштеп атат. Албетте Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө, андыктан ошол өлкөлөрдөн кирип жаткан бир дагы товарга чектөө киргизип, же болбосо толугу менен бөгөт кое албайбыз. Бирок атамекендик дыйкандарды өндүрүштү колдоого өкмөт милдеттүү экенин адистер айтат. Андан кийин, албетте, биз эркин соода экономиканын кучагысына жашап атабыз. Бирок эркиндик десе эле таптакыр өлкөнүн эшигин ачып коюп жатканда болбойт да. Жанакындай жалпы үй кылганга болбойт. Мамлекет өзүнүн жарандарынын кызыкчылыктарын коргой билиш керек. Бизде ошо күндөлүк керектөөчү азыктардын бүт бардыгы дээрлик өстүрүлөт бизде Кыргыздачы, өзүбүздө. Демек, ошону өстүргөн дыйкандарды колдоп, бирок улам барган сайын сапатын жогорулатышка болгон аракеттерди жасап барышыбыз керек. Негизи импорт саясатын экономика министрлиги жүргүзөт. Кыргызстанга товар алып кирген өлкөлөрдүн сап башында Кытай турат. Алар өткөн жылы 1 миллиард 734 миллион доллардын товарын алып кирди. Андан кийин Россия 1 миллиард 362 миллион доллар. Үчүнчү өлкө коңшу Казакстан, ал жактан 610 миллион доллардын азык-түлүгү кирген. Естественно, государственная политика должна быть, но она должна быть с учетом наших международных обязательств. Албетте, ар бир өлкөнүн өз саясаты болушу керек. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын эл аралык соода, экономикалык уюмдардын алдындагы милдеттери бар. Биз атамекендик өндүрүштөн жаралган азык-түлүк менен чет жерден келген продукцияга бирдей мамиле кылышыбыз керек. Эгер Кыргызстан чет элден келген азык-түлүккө бут тосо турган болсо, өлкөдөн экспорттогондорго дагы чет жакта ошондой эле мамиле болот. Ошол эле учурда импортты көзөмөлдөп, атамекендик ишкерлерди колдоонун 3 жолу бар. Есть возможность введения ограничений. Базарда эрежеден тышкары атаандаштык пайда болсо, Кыргызстанга киргизилип жаткан азык-түлүккө кошумча бажы салыгын кошуу менен товардын агымын көзөмөлдөгөнгө шарт түзүлөт. Мындан тышкары импорт менен алектенген ишкер базар баасын төмөндөтүп, атамекендик ишкерлерге чыгым алып келе баштаса, биз кийлигише алабыз. Ошондой эле акыркы 3 жыл ичинде кайсы бир продукция ири көлөмдө өлкөгө киргизиле баштаса, ошол импорттун айынан атамекендик өндүрүш жабыркаса, анда биз чектөө киргизсек болот.
Кыргызстандыкы бар да кыргызстандыкы. Мына кыргызстандыкы мыналар. Капусталар, ретилар кыргызстандыкы. Кыргызстандык соодагер багбандарды ыйлаткан Иран алмасы жогоруда тизмектелген жагдайга кирбейт. Алма азыр Ирандыкы жакшы болуп жатат. Мухаммед Калыбеков Сокулук районунун базарында эмгектенген соодагерлердин бири. Ал Сарызөндү төрө кыдырып, өзүнө керектүү мөмө жемиштерди алды. Иран быйыл, Иран келди, быйыл эле келди ал. Мына кылышат. Мунда Кытай келчү, Кытай келбей каласыз. Соодагер мөмө жемишти элдин табити талабына жараша алат. Базардагы 10 жылдан ашык өмүр Калыковго көп нерсени үйрөттү. Кардар эмнени каалап жатканын ал жакшы билет. Сатып алуучуларда атамекендик өндүрүшкө салым кош же болбосо экологиялык таза азыкты ал деп мажбурлай албайт. Көп учурда базарга келген адам үчүн мөмө жемиштин курамы эмес, анын көрүнүшү маанилүү болуп жатат. Эртең келебиз. Эртең келебиз, 6-да келебиз да. Иншалла. Содага карада, сода жакшы болсо келебиз. Сода начар болсо 2 күндө бир келип турабыз. Мен өзү негизи тез басам. Кроссовканы очой чуркайм. Рыскүл Акимжанова бат кыймылдап эртелигеш жаны тынбайт. Ондон ашык продукция чыгарган ири компанияны башкаруу көп энергия талап кылат. Ал 18 жылдан бери өндүрүш тармагында ишкерлик менен алектенет. Запах чувствуйте? Консервация немете турган, сактай турган атайы склад. Бул жакта бүтү биз өзүбүз өндүргөн консервация. Бул компанияда консервациянын бир нече түрү томат, кыям, кант жана уксус жасалат. Өндүрүм бир нече жыл аралыгында эл сынынан өттү. Акыркы убакта коңшу Казакстанда дагы жогору баалана баштады. Жакында Казакстандан бир компания келип, биз аны билген эмеспиз. Базардан томаттардын бардыгын чогултуп барып өздөрүнүн лабораториясына салганда, качествосы боюнча ошо биздин томат жакшы өтүптүр. Анан алар коммерческий предложение менен келди, алар менен иштешип атабыз, алар үчүн томат чыгарып берип атабыз. Суроо талаптын көбөйүшүнө себеп бар. Бул компания ар кандай кошулма боектордон алыс экенин айтат. Бирок экологиялык таза продукция көп эле учурда баалана бербейт. Сапатка көңүл бургандар тилекке каршы аябай аз. Биздин продукциялардын бардыгы баягы сапатына караган үчүн бир аз баасы бир аз кымбатыраак болот чындыгында. Бирок арзанына качып эле биздин сатып алуучулар ошо арзан продукциянын сапатына уже гарантия жок. Акимжанованын айтымында ал башкарган компанияны сапатсыз, арзан жана аткезчилик жол менен келген продукция алсыратып койгон учурлар бар. Биз өндүргөн товардан дагы сапаты аябай жаман товарлар келип отыр. Негдегенде кээде сапаты боюнча биздин баягы немеден өтпөй калган товарлар деле контрабанда менен именно ошо азык түлүктөр аябай көп контрабанда менен ары бери ушундай бир жолу түзүлүп калганда, ошонун бардыгы Кыргызстандын элин уландырып атат, мындайча айтканда, грубо говоря. Атамекендик өндүрүшчүлөрдүн алдыңкы сабында турган бул компанияда өкмөттүн колдоосун ушул күнгө чейин сезе элек. Тескерисинче текшерүүлөр менен тажаткан органдар дагы бар. Тиги аткезчилик менен келген товарлардын бардыгы арзан болуп атат. Өндүрүшчүлөрдү албайт, аларды алат. Ошо менен биздин өндүрүшчүлөр сата албай эле баягы аксап отуруп калып атышат да. Мамлекеттен эч кандай жардам болбой эле турат бардык эле өндүрүшчүлөргө. Акимжанова башкарган компания ирденип алган. Ар кандай жол менен келген сапатсыз продукцияга туруштук бере алат. Ошол эле учурда жаңыдан баш көтөрүп жаткан атамекендик ишкерлердин келечеги караңгы болуп турат. Ар бир кыргыз эгер кааласак таза табак жей алабыз. Мындай байлык мисалы Европада жок. Америкада жок. Ошондо биздики ушул көрсөткүчүбүз менен биз керек болсо ошолордон өйдө турабыз. Ушул байлыкты өзүбүз түшүнбөй атабыз азыр.
Журналист Бейсенбек Бекешев акыркы жылдары чыгармачылыктан алыстап Бишкектеги жалгыз уникалдуу дүкөндүн ишин жүргүзүп жатат. Бул жерде экологиялык таза айылдын азыктарын тапса болот. Кардарлары туруктуу бир келген киши эртең да келет. Анткени дүкөндүн текчесиндеги азык-түлүктү башка жерден табууга мүмкүн эмес. Кыргыздын акылы таза тамакка жете элек. Алдыңкы эле мындай бир өзүнүн камын жеген эле бир акылдуулары болбосо, көпчүлүгү арзанын эле жеп атат да. Эптеп эле жеп атат. Же болбосо мына орекил 1,5 миллион калкы бар шаарга ушу жалгыз дүкөн ушул. Тытып кетпейт беле мисалда. Анан бул жерге ушул бир дүкөнчөлүк эле эл келет ачыгын айтканда. Дүкөндөгү ар бир азыкка Бекешев өзү кепил, анткени баардыгы колго жасалат. Анын айтымында азыр сертификат сапатын тастыктоочу кагаздарга ишене турган заман эмес. Андай документти каалаган киши алса болот. Бирөөлөр келип айтат, сертификатың бар, ай сертификат мен тиги ишиден бар. Ошого ишенемби? Ошол ишенсем ошол сертификат. Же болбосо мен сага 1 жыл сертификат жасатып берейин, азыр сертификат кандай жасалат? Ал канча акчага жасалат? Анан ошондо деген сапаты жакшы болуп калат. Бүгүн сертификат жасатып ал, эртең ит кылсаң болот да. Ошондуктан сертификат деген азыр деген дааратканага барчу кагаздан айырмасы жок заман болду да. Сапатсыз азыктар менен тиешелүү органдардан тышкары сатып алуучу керектөөчүлөр өзү күрөшүш керек. Качан гана экологиялык жактан таза эмес химикаттарга сугарылган мөмө-жемиш азык-түлүктөргө суроо талап болбой калганда, ошондо гана бүгүнкү көрүнүш тыйылат. Анткени базар дүкөндүн текчелери кардарлардын каалаганына, табитине карап толтурулат. Эми азыр баягы эски психологиядан чыга албай атабыз. Азыр мен иштетиш керек эле, балдар. Мен иштетиш керек эле. Азыр курсак тойду да. 90-жылдар болсо, 2000-жылдардын башы болсо, анда түшүнүктүү эле курсак тоя эле да. Эптеп тойгуш керек эле. Азыр эми тойду да, ачка киши жок. Эми тандаш керек да. Эми өзүң өлүп кетти, эми болоруң болдуң. Балдарыңа жаман тамак жегизбе да жок дегендечи. Тамактануудан ден соолуктун абалы көз каранды. Жүрөк оорулары, кант диабети, онкологиялык илдеттер туура эмес тамактануунун жыйынтыгы. Так ушул дартка кабылгандардын саны акыркы убакта көбөйүп жатат. Алардын алдын алса болот. Ал үчүн экологиялык жактан таза азыктарга ыкташ керек. Айбек Бийбосунов, Диас Сакимбаев, НТС. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сар эсеп салган жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми сиздер менен коштошом. Кайрадан аманчылыкта көрүшөлү.